Спутник Кыргызстан агенттиги президент Садыр Жапаровго куюп койгондой окшош жигит менен маек курду. Ал Аскар Байдилда уулу, улуту казак, Кыргызстанга кандайча келип калганы, сүрөтү эмне болуп интернетке тарап кеткендиги тууралуу айтып берди. Садыр Жапаровго сүрөттөн эле эмес, жаныңыздан көргөндө да абдан окшош экенсиз. Кыргызстанга келип окуй баштаганда эле Садыр Жапаров деген саясатчы бар, ошол адамга түспөлдөшүп кетет экенсиң деп окшоштуруп калышчу. Кийин ал президент болгондо көчөдө, коомдук жайларда мени таң калгансып карагандар көбөйдү. Мындай учурда өтө ыңгайсыз болуп, баары жакшы элеби деп өзүмдү карап коем. Чыдабагандар Жапаровдун баласы же иниси эмессиңби деп сурап жиберишет. Сизди казак улутунун өкүлү деп уктук. Бишкекке убактылуу келдиңиз беле? Ооба, өзүм казакстандыкмын. Казакстандын Тараз шаарында төрөлүп өскөм. Кийин Кыргызстанга медициналык окуу жайга тапшырып, бул жакта окуп калдым. Университетте жүргөндө бирге окугандар белгилүү саясатчыга окшоштурушчу. Өзүм саясат менен деле ишим жок, эч кимди тааныбайм, этибар деле алган эмесмин. Андан кийин ал киши тууралуу интернеттен окуп билип тааныгам. Бир ирет паркта эс алып жүрсөм, улуураак бир байке мени көзүн албай карады. Ары өтүп, бери өтүп карап жатканын сездим. Бир маалда жаныма басып келип, "Ай балам, сен Садыр Жапаровдун баласы же туугандары эмессиңби?" деп сурады. "Жок" десем, "Аябай окшош экенсиң" деп кеткен эле. Сиз тууралуу дагы кененирээк билгибиз келип жатат. Эмнеге Бишкектеги медициналык окуу жайды тандап алганыңыз да кызык. Медициналык академияга менден мурда Асел аттуу бир тууган карындашым тапшырган. Кийин ал бул жакта калып, Кыргыздын келини болду. Бир күнү мага да бул окуу жайды мактап сунуштап калды. Ошону менен маңнайга жазган тагдыр экен. Бишкекке келип, окуу жайга тапшырып өтүп кеттим. Кыргызстанга ага чейин келип көргөн эмесмин. Башында окуудан кыйынчылыктар жаралды, бирок жакшы адамдар менен достошуп көнүп кеттим. Казакстанга кайра кетесизби? Кыргыз медициналык академиясында 6 жыл билим алдым. Андан кийин Казакстанга барып, ал жактан практикадан өтүп, ортопедиялык борбордо иштедим. Кийин Бишкекке кайра келип, учурда балдарды укалайм. Негизги кесибим боюнча невропатологмун. Бирок ортопедиялык борбордо иштеп калгандыктан укалоо жагына ооп кеттим. Кесибим өзүмө жагат. Бишкекте балдар үчүн ортопедиялык борбор аз. Ошол себептен бул жака медициналык борбор ачып иштесем деген пландарым бар. Азыр ооруканада иштейсизби? Жок, чакыруулар менен үйлөрүнө барып укалайм. Тек гана балдарга эмес, чоңдорго да диагнозуна жараша массаж жасап дарыбайбыз. Жапаровдун сүрөтү менен кошо жасалган каваш 2 күндөн бери соц тармактарда жайылып, колдонуучуларды таң калтырууда. Аны өзүңүз жасадыңыз беле? Жок, элдин баары окшоштурганынан каваш сүрөттү карындашым жасап коюптур. Анан соц тармактагы активдүү колдонуучу деген бир кызга жибериптир. Ал биздин сүрөттү Instagram баракчасына жарыялап, ошондон жайылып кетти. Сүрөттү биринчи айымда көрүп, мени президентке окшоштурду деп уктум. Жапаров да соц тармактын активдүү колдонуучусу эмеспи? Сүрөттү көрсө керек. Балким Садыр Жапаровдун өзүнө жолугуп, аны менен сүрөткө түшүп баарбашкым келет. Эгер мындай мүмкүнчүлүк түзүлсө, абдан кубанычта болмокмун. Сүрөтүңүз интернетке тарай баштаганда жазып чалгандар да көбөйсө керек. Ооба, баары эле президентке куюп койгондой окшош экенсиз деп жазып жатышат. Жеке жашооңузда азыр көпчүлүккө кызык. 28 жаштамын. Ата-энем өмүр бою Казакстанда мамлекеттик кызматта иштешкен. Азыр ардактуу эс алууда. Үйлөнгөнүмө 1 жыл болду. Келинчегим казак. Азыр Бишкекте турабыз. Баса Садыр Жапаровдун уулу баласы да быйыл 28ге чыкмак экен. Ата-энем да ушул адамдар кураттуу.